Саламатсыздарбы? Түз эфирде мен Алтын Арыстанбекова. Мен элге кайрылуумдун себеби азыр буга чейинки карантин маалындагы топтолуп келаткан жана коммуналдык кызматтарга төлөө, кредиттер боюнча, андан башка дагы баягы элдин нааразычылыктарынын көбөйүп кетишине байланыштуу мен бир өзүмдүн оюмду, нааразычылыгымды айтып коеюн деп чечтим. Мага мына 15-мартта биз деген карантин башталып, эшикке чыкпай калганбыз. 22-марттан баштап мыйзам күчүнө кирип, жанагы өкмөттүн токтому чыккан. Ошондо деген мен буга чейин вместе дешевле деген Ошканын тарифине кирген болчумун. Үйдөгү домашний Wi-Fi, үйдө интернет боюнча. Анан ошону мен пайдаланып жүргөм, былтыркы жылдан бери пайдаланып жүргөм. Анан карантин маалында эшикке чыкпай калдык, төлөй албай калдык. Жанымда деген магазиндерде жок, нанга да чыкпай калдык. Карантин маалында деген жанагы колунда тамак ашы жок отуруп калгандар да болчу, аны баарыбыз билебиз. Анан ошол Ошка мобилдүү оператору болсо, ошого төлөбөдүң деп мени деген кара тизмеге киргизип коюптур. Кара тизмеге киргенден бери мен же телефон чала албайм, же интернет пайдалана албайм. Ошентип мени нерв кылып, ушул Ошка мобилдүү оператору нерв кылып келатат да. Мына 30-майда карантинден чыктык, чыккандан кийин барсам дагы деле неме ошо кара тизмеден чыгарышыңыз керек, 3600 сом төлөшүңүз керек, 60 күн пайдаланбапсыз деп. Карантин болсо, мен деген төлөгөнгө тыйыным жок болсо, төлөйүн десем жанында эч нерсе жанагы терминал магазиндер жок болсо, каяка чейин барышым керек? Мен каяка чейин издеп барышым керек? Ошканын офисине барышым керекпи? Бул биринчиден. Экинчиден, мени деген Советская Токтогул көчөсүндөгү эмеге жөнөттү. Башка офисине жөнөттү. Барсам аяка киргизбей койду, бүгүн эртең менен киргизбей койду. Боптур, мен кирбейм, мага чыксын бирөө жарым түшүндүрүп айтып берсин десем, эч кимиси чыкпай койду. Анан кайра Ош базарындагы 5 сарыга келип, өзүм ошол тарифтин аппаратын, тарифтин өзүн сатып алгандагы офиске келип, мен неме кылдым. Териштирели десем, азыр телефон чалышты, бага телефон чалып, териштиребиз деген боюнча жок, мынакей. Бул биринчиден. Экинчиден, булар деген жана карантин маалында чыга аласыңбы, чыга албайсыңбы, ачкасың, балдар менен ачка отурасыңбы, жете аласыңбы, акчаң барбы жок, айырмасы жок. Булар деген буга чейинки келишимдин негизинде акчаны талап кылып атышат. Бул деген туура эмес. Өкмөт баягы карантин маалында неме кылып атты эле. Коммуналдык төлөмдөр, андан башка дагы банк кредиттери боюнча, башка договор боюнча кредиттер, кимге эмне ишилсе акча маселеси, акча жүгүртүү төлөө маселесин кийинкиге калтырган болчу. Элге жеңилдетилиш керек деген болчу. Бирок деген андай болбой атат. Мен азыр ушул түз эфирден пайдаланып, балконскийлерге, шаардагы көп кабаттуу үйлөрдө жашаган жарандарга кайрылып кетким келет. Мага ысык сууга деп 1914 сом келиптир. Бул деген 2 айдыкка окшойт. Ошенткенде дагы же жанагы кыш болбосо, кышында отопление болот, отопление жакпаса, айы үчүн деген 1900 келет. Анан пенясы менен келген окшойт да, баягы 1 ай кечиктирдиңер деген пенясы менен келген окшойт. Биз каяка кетип атабыз? Эгерде өкмөт элди ойлобосо, элдерге Кыргызстанын жарандарына жеңил жашоо бербесе, анда эмне кылып жүрүшөт? Абылгазиев каякта жүрөт, өкмөт эмне кылып жүрөт, президент каякта карап жүрөт? Анан кийин деген мынтип неме кылып атат? Пеняларды кошуп, элди кыйнап атат. Азыр менде конокто Мээр Жазы коомдук бирикмесинин төрайымы Ыргал Бекмуратова эжем. Бул эжем баягы кредиттен кыйналгандарга колунан келишинче жардам берип жүрөт. Азыркы биздин кайрылуубузду эфир бүткөндөн кийин, эфир болуп атканда дагы керек болсо сурооңорду бериңиздер, оюңуздарды коштуңуздар, комментарийиңиздерди жазыңыздар. Бул эфир бүткөндөн кийин ушул нерсени бөлүшүп койсоңуздар, элге жетсин, элдин арасында чыңалуу болуп турат. Баягы элге ар кандай чакырык таштагандардын айынан бир катуу бир нерсе болуп кетпесин. Мен энемин, мен аял кишимин. Кыргызстанда мындай катуу чукул кырдаал киргизе тургандай эч нерсе болбош керек. Бирок ошону болтурбаш үчүн өкмөт иштеш керек. Ыргал эже, куш келипсиз. Ошол билем сизге деген жанагындай азган тозгондор, кредиттен кыйналгандар, көчөлөп жашап калгандар, үйлөрүн алдыртып койгондор келет. Алар деген аябай толтура. Мына бүгүнкү күнгө канча адам сизге билем, көп адам чалып атат, көп адам келип атат, көп адам жазып атат, ыйлап атат.
Анан ошолордун көйгөйүн да айтып кетсеңиз. Мен ком услуга менен мынабу мобилдүү ошколордун, мобилдүү операторлорду айттым. Сиз ошол кредиттерди айтып бериңиз. Мен ушул кредиттерден жабыркаган элдердин укугун коргоп, жана ошолорго колдоо көрсөтүү иретинде 20 жылдан бери кызмат көрсөтүп келе жаткан коомдук уюмдун жетекчиси болуп эсептелем. Муну бүткүн кыргызстандыктар билет. Бүгүнкү күнү ошол карантин ачылгандан бери мына бүгүн 11 күн болгон болсо, күн сайын 50-ден 60-тан чалуу келет менин телефонума. Эжеке, бизди эч кандай бир бошотпоптур, жеңилдиктер болбоптур. Кайра пени ашып, меле кокодон Олчойгон сумма келип атат дейт. Олчойгон сумма ал тургай ошол койгон күрөлөрүн, койгон үйлөрүн мыйзамсыз тартып алабыз деп азыр эле ошол зарылчылыктан анан пенсиялерге кайрылып отурган. Ушундай бир чыңалуу өтө күч алды. Жана сиз жогоруда туура белгилеп кеттиңиз. Ошондуктан эсиң барда этегиң жап деген бул эң жакшы элдин макалы. Бул азыркы күндө ошол нерсе өтө зарыл болуп атат. Жаба албай кала турган мезгил жакын калды. Коркутуп да айтпайм. Болуп турган элдин арасындагы толкундоо ушуга алып келет. Анткени 3 айдагы жазган арызын кабыл албай, банктар тимеле кокодон жүрүп, ар бир экинчи үй бүлө көчөдө калууга туура келди. Урматтуу президент, урматтуу өкмөт, каякты карап отурасыздар? Туура айтат. Катуу айтсак, катуу дейсиздер. Жумшактап айтсак укпайсыздар. Башка өлкөлөрдө, чет өлкөлөрдө бүт жарандарына 2000-3000 долларлап колдоо көрсөтсө, 5 килограмм унду бетке тутуп, кварталыйлар семиргенден семирип, сатканы сатып, мен аны колум менен кармай албадым. Анткени карантин кылып, мен окшогон тили өткүрлөрдү байлап койдуңуздар. Ошондуктан көргөндөр да бар. Элди 5 килограмм менен ун менен алдап, биз максатка жетпедик. Бүгүн андан көрө элди ачык коюп, мына бүгүнкүдөй кылганда эл өзүнүн оокатын өзү кылат эле. Эл өзүнүн кредитин төлөгөнгө жок дегенде курсагын бакканга чыгат эле да. Ансыз келгенси бүгүнкү күнү аларды кордоп, ар биринин үйүнөн тартып алып көчөгө калса, бул дүйнө жүзүндө мындай өлкө жок. Уят болду. Туура айтасыз эже. Баягы карантин маалында эл иштеген жок да. Анан кийин деген ошол эл иштебесе элдин көпчүлүктүн мойнунда кредит деген бар. Ошол кредитти деген жылдырганы менен жана пенясы калган эмес, проценти калган эмес, анысын алган эмес. Азыр эми бардыгыбыз мына 30-июнда карантин аяктады, биз чыгып иштеп басканы басып атат. Бирок деген жанагы иштей албагандар иштей албай эле атат. Бирок жанагы немелер чогулуп калды дейчүчүмбү? 2-3 айдан берки төлөмдөр чогулуп калды. Төлөмдөр чогулганы аз келгенси пения эбегейсиз ашып кетиптир да. Пения туудурбаш керек болчу. Мамлекеттин болгон жардамы ошол 3 айлык пенияны туудурбаганда жардам болмок. Азыр бул шордуулар ошону төлөбөй албаган аз келгенси пениясы кошо болуп атпайбы? Ошондуктан жарылуу, чыңалуу бүгүнкү күндө туу чокуга жетти. Туура айтып атасыз эже. Ошол жанагы неме 2-3 ай төлөбөдүңөр, ошон үчүн деп пения кошуп атат да. Биз деген өзүбүздүн күнөөбүздөн төлөбөй койгон жокпуз да. Бизди деген өкмөт үйгө камап койду, отургула деди. Отурдук. Отургандан кийин эми сыйлаган эл отурду. Курсак ач болсо да отурду. Балдары ачка ыйласа да отурду. Бүгүнкү күндө ошол баланы тойгузобу эл, өзүнү тойгузобу же банктын пениясы менен төлөмүн төлөйбү, процентин. Туура айтасыз. Ошондуктан бул нерсе өтө элге кара санатайлык болуп жатат. Туура айтасыз. Ошондуктан урматтуу Курманбек Салиевич, дайым ушинтип. Сооронбай Шарипович, сиз бүгүн элдин камын көргөн калыс адилет падыша болсоңуз, бүгүнкү күнү Улуттук банкка тапшырма берип туруп, пенияларын жок кылып, процентин дагы 3 айлык процентти төлөшкө мүмкүнчүлүк бериңиз. 1 ай, 2 ай пения процентин токтотуш керек. 3 айлык аралыкты токтотуп берсеңиз, ошондо сиз адилеттүү падыша болосуз. Эч кандай элге сиздердин жардамыңыздар тийген жок. Ошондуктан элди ойлоңуздар. Эл бар үчүн мамлекет бар. Эл бар үчүн сиз падыша болуп отурасыз. Бүгүнкү күнү мына өкмөтүңүз болсо өргүүдө жүрсө, бүгүн ким ойлойт элди? Бүгүнкү күндөгү акыбал өтө чоң чыңалуу жарылууга алып келет.
Дагы бир ирет кайталап айтып коеюн. Ошондуктан элди ойлосоңуздар 3 айлык процентти жок кылып бериңизди мен өтүнөм. Ушул нерсе боюнча бүтүндөй кыргызстандыктардын алкышына каласыз эгерде ушул проценттерин жок кылып. Анткени ар бир экинчи үй процент менен жашайт. Же завод фабрика иштеп жатпаса биздин өлкөдө. Же азыр мына көөлөм мезгили эми эгин эгип жатат. Эгини дагы кеч калды. Эмне себептен элди ойлобойсуздар? Мына комшулаш мамлекеттер эл үчүн кандай шарттар түзүп атат? Алыс барбайлы. Алыс барбайлы. Биздин эле жаныбыздагы Өзбекстан, Тажикстан элини орозону жылдырып койгонго чейин барды. Элди ойлогон падыш экен. Мен кээде жаман көрөм, бирок азамат ошо мен эми Кудайдан бийик болбойн. Азамат деп мактагандан да корком, Кудайдан корком киши катары. Бирок ошо элин ойлогон үчүн азыр кыйналасыңар деп туруп, биз болгон өзүңүздүн колуңузда турган бир кнопка менен Абдыгуловго чалып туруп, элдин процентин 3 айлыгына кечип кой десе болбойбу? Сүткорлорго каршы күрөшүүдү дүйнө жүзү боюнча жүргүзүп жатат. Эмне себептен сиз 3 айлык процентти токтотуп тура албайсыз? Урматтуу Сооронбай Шарипович, сизди биз ошонун үчүн шайладык эле кыргыз эли. Мен ыйлагым келип атат. Бүгүнкү боздогон энелердин дүйнө 7 дуандан чалып ыйласа мен чыдабай келип азыр айтып отурам. Эмне себептен мен Атамбаевга каршы чыгып отурам? Же жыргаганынан чыктым ошол жерде колхозник обончу болуп. Мен ушундай элдин көйгөйүнү, мага ошогондорду саясий куугунтукка алгандыгы үчүн, өлкөнү кризиске батыргандыгы үчүн мен ошол Атамбаевдин карикатурасын көтөрүп чыгып жүрөм. Мамлекетимдин бүтүндүгү сакталсын. Койташтагы реверсия кылган, Койташта туруп алып өзүнчө республика болгондордун бул жакта эл бар, кыйналган эл бар, кыйналган элге дача сууда өлгөндөр бар, ош окуясында курман болгондор бар деп чыгып жүрөмүн. Мен жыргаганынан жүргөн жерим жок, бирок бир коомдук уюм маселеге, элдин маселесин чечип калган бул уят. Бир коомдук уюмчалык элге күйбөй калдыңыздар. Эмне сиздер бир күн эле падыша болсоңуз өмүр бою, сиз эгерде тарыхта калам десеңиз элиңизге кайрылыңыз. Чыгып туруп проценттерди токтотуңуз. Бүгүн биз талап кылганга өттүк. Күнүгө барып прокуратураны бууздайбыз, келип ровдуну мууздайбыз. Ошентип жүрүп мен камалып кетсем сиздер айтасыздар да, бул Асирис аял ошентип мыйзамды бузду деп. Мыйзамды бузганга сиздер түрткү болуп жатасыздар. Сиз болсо элдер келип ыйласа, баягы кредит маселеси боюнча банк үйүмдү тартып алган атат, мени көчөдө калып атат, балдарым менен көчөдө калып калдым мен деп ыйласа, ошолордун айынан сиз барып сиз прокуратурага барып атасыз. Ооба, эменин алдына чыгып атасыз. Сизди болсо жана антип куугунтукташып атат. Шылдыңдап жатат. Мен билем, мен сиздин жаныңызда жүрөм, эже дайыма телефонуңузду тытып коюшту го, Эми баягы сиздин колуңузда мамлекеттик кызматта эмессиз. Ошентсе дагы эме кылып атасыз, канча болсо дагы адамдарга жардам берип атасыз. Элдин акыбалы өтө начар. Өтө оор. Мына азыр нарындан лейлектен чалып, мыйзамсыз түрдө процент жеп койду эже дейт. Биз эмне кылышыбыз керек дейт. Жөө жүрүш кылалы. Жөө жүрмөй турган өлүп калсаң да эч ким карабайт. Биз кайрылалы деп сизге кайрылып отурабыз, президент, урматтуу президент. Урматтуу сиздин иниңиз аябай президент өтүп президент экен, урматтуу Асылбек Шарипович, чечип коюңузчу. Эгер сиз элдик болсоңуз, каяктагы бир нашаны эгебиз дегенден көрө процентти токтотуп Кыргызстандын тарыхында калгылачы ака инилер. Капы болсо боло берсин, мен ушуну айтышка мажбур кылды элдерим. Туура айтасыз. Урматтуу достор, мынакей эл менен кошо мен дагы нааразымын, анткени элдин арасында мен бармын. Мен алардан эч нерсем артык эмес, эч нерсем өзгөчө эмес. Мына мен дагы ушинтип Ошко мобилдүү оператор ушинтип ызы чуу кылып мага байланыш бербей, интернетим жок жүрөм. Андан кийин монтип жана коммуналдык кызматтарга кадимкидей эшикте 30 градус суук болгонсуп, кыш болгонсуп мага отопленияга 1914 сом келип атат да. Ал деген ысык сууга келгени. Ысык сууга силер да ушинтип төлөп атасыңар, өзүңөрдүн оюңарды жазгыла. Анан силерден суранычы ушуну колдон келишинче бөлүшүп койгула, анткени бул мына биздин кайрылууларыбыз ошол президентке жетсин, Асылбек Шариповичке жетсин. Эгерде чече ала турган болсо, чече албай турган болсо анда кетишсин. Неге элди кыйнап атат? Эл эмне үчүн кыйналыш керек? Эл деген биздин жашообузду жакшыртат деп ошолорду шайлаган, ошолорго жүгүргөн, ошолорду алып келген бийликке. Жалгыз Атамбаев алып келген эмес. Ошол маселелерди чечип берсин деп Генеральный прокуратурага 5 жолу бардык. 10-15тен чыкпайт.
Опунбаевка коопсуздук улуттук коопсуздук комитетине барабыз, чыкпайт, тергөөчүлөрү чыкпайт. Бүгүн мына өзүм күбө болдум, ОШКнын президенттери чыкпайт. Эмне элден качып калганбысыңар? Эл керек эмеспи? Элдин акчасы жакшы, миллиондор түшсө жакшы. Коронавируска деп келген миллиарддар кана. Бүгүн ошо проценттерди төлөп койсо эмне болот? Эже эртең шайлоодо эл кайра керек болот? Бүгүн эле эл керек. Мына 100 000 деген эл артымда турат. Мен шайлатпайм. Эч кимисин шайлатпайм. Шайлоого барбайбыз. Менин 200-300 000 деген элим турат. Боздогон эл меники болуп калды. Мен депутат болбосом, мен бир бийликтин бутагында иштебесем, бир сулап, жакшы сүйлөп койгонум үчүн мага кайрылып атат. Ошондуктан бул нерсени баягы бир тууганыңардай кабыл алгыла. Эч ким сизге айта албайт. Урматтуу Шарипованын балдары, мен айттым. Эне катары айттым. Коомдук уюмдун жетекчиси катары айтам. 100 000 деген адамдар ээрчиген үчүн айтып атам мен ушуну. Элдин убалынан корккула. Сиз шайланганда теледебатка чыгып турганыңызда Адахан келбей койсун. Адахан менен теледебатка чыкса Сооронбай Шарипович позор болот, рейтинги түшөт деп туруп, ошол ошто калтырып койгон аялдардын бирөө мен болчумун. Кой, эми бийликтин жакшы адамдар келсе, имандуу адамдар келсе, ушул бир мамлекетибиз өнүгөт деген жакшы үмүт менен мен сизге жардам берип жүргөн киши катары, 500ден ашык голос алып берген аял катары айта алам. Бүгүн мен сиздин шайлоочуңузмун. Мен сизге айта алган карындашыңызмын. Бетеге кетет, бел калат, бейлер кетет, эл калат. Бу күндөрдө өтөт. Шундай адилет падыша болгон Исхак Разаковдун карындашы болом мен. Ошол адам тарыхта алтын тамгага эмне үчүн калды? Ошо элим жерим деп Кыргызстан мамлекетин түптөп адилет кызмат кылган үчүн калды. Курманжандаткада да энелерибиз эмне үчүн калды? Эли үчүн өзүнүн ичинен чыккан, жигербантынан чыккан перзентини садага чапкан үчүн калды. Сиздер бүгүн колуңуздарда бир кнопка менен тарыхта калыңыздар. Бүгүн эгерде ошону кыла албасаңыздар, элдин убалы эч качан кетирбейт. Туура айтасыз эже. Сиздерден суранчу ушул кайрылууну бөлүшүп койсоңуздар, сиздер дагы ушул биздин айткан сөздөрүбүзгө кошула турганыңыздарды билдирген болосуздар. Кийинки түз эфирге чейин аман туруңуздар. Менден алыстабаңыздар. Дагы түз эфирге чыгам. Аман болуңуздар.